Kanalга катталып, коңгуроочону басып, ар бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндү унутпаңыз. Чолпонбаев Космосбек Сариевич Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин кызматына киришип жатып, Космосбек Чолпонбаев камакка алынды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынан тастыкташты. Маалыматка ылайык, шалакылык жана кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча шектелген саламаттык сактоо министрлигинин жооптуу адамдарына карата кылмыш иши козголгон. Анын жүрүшүндө аталган министрликтин жетекчи адамдары өздөрүнүн кызматтык абалынын кыянаттык менен пайдаланып, ошондой эле элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы консультациялык кызмат көрсөтүүлөргө контракт түзүшкөндүгү аныкталган. Ал мамлекеттик бюджетке 9 миллион сомго жакын зыян келтирилген. Ушул жылдын 15-сентябрында Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 320-беренесинде каралган кылмышты кылды деп шектелип, мурунку саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев кармалган. Маалымат репортаж KG сайтынан алынды. Сиздер менен маалыматты бөлүшкөн Максым Медиа YouTube каналынан Дамир Амсатаров болду. Ассаламу алейкум. Максым Медиа каналы. Маанилүү маалыматтар биздин каналда.